Рахмат, урматтуу коллегалар. Биринчиден мен толугу менен колдойм. Мен ойлойм, эми биздин комитетте мындан тышкары да көп нерселер кирет, бирок бир нерсени окуп коеюн. Биринчиден парк высоких технологий деген бар, билесиздер. Алар салык төлөбөйт, бирок аякта деген IT тармагында иштеген көп биздин жарандарыбыз ошол эми уюм деп коебузбу, ошонун ичинде бир топ бизге колубуз менен кармай албасак да бир топ жетишкендиктер анан биздин мамлекетибиздин имиджине да абдан жакшы нерселерди алып келип жатат деп мен ишенем. Андан тышкары дирекция түзүлөт экен, ошол дирекцияга өкмөттөн 2 мүчө кирет экен, туурабы? Ооба, туура. Ошондо конкретно кимдерди киргизесиздер? Министерство экономики? Экономика министрлиги кирет, и пока азыр ал кабинеттин ичинен чечилет го, коллегиальначы. Мен азыр тактап айта албайм. Ассоциациянын мүчөлөрү киришет экен да. Ошондо ошол дирекция табылган каражаттын 1%-ын доходуна эмне кыласыздар? Жанагы продвижение, экспортко деметкен площадкаларды түзүп, колдоолорду кылып, выставкаларга деметип, в основном продвижение деп айтсак болот да бул жакта. Мага деле Дастан Далбаевичке жазганда эле соц тармактарда көп кайрылуу болуп атат да. Дастан Далбаевич туура эле мындай себептерин айтып атат. Анткени биринчиден бул мыйзамдап келет экенсиңер, андан кийин налоговый кодекс менен соцфондко өзгөртүүлөрдү алып келесиздер, бошотуу боюнча. Парк высоких технологий же там тоже же НДС 0, налог на прибыль, налог с продаж 0, да, полностью. Подоходный барбы? Канча? 5? 5, да? Ага. И соцфонд фиксированный 2600 сом с одного сотрудника деген. Ошол эме, да? Ошондой эле ошол режимди суранып атышат да бул жакта. Бирдей болсун деп, они же на стыке. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, бул жерде кайсы специальность жөнүндө айтып кеткенде, азыр прям я просто хочу перечислить, да? Архитектура, городской, региональный, өздөрүн мага берген тизмесинде, да, бизге жазган тизмесинде. Архитектура, городское региональное планирование, ландшафтный дизайн, это ушул жатта иштегендер. Дизайн интерьера, изобразительное искусство, там, включая создание декораций, медиа искусство, включая цифровое искусство, создание виртуальной... Жок, бул жерде кээ жок, менде суроо бар да, кечиресиз, Надираим. Сиз сүйлөп атканда мен сизди мисалы токтотпойм да, мен сүйлөп атканда мага да убакыт бериңиздерчи. Бул жерден менде бир коворкинг, это конкретно коворкингти мага түшүндүрүп бересизби? Мен билем эмне экен азыр. Бул жанагы атайын площадкаларды түзүп беришет да. Ага, и в аренду сдают, да? И в аренду сдают, да, они? Нет, там разные коюшат, Wi-Fi төлөп кеткенге коюшат, а так бесплатно предлагать этишет да. Ошондойлорду, если башка мамлекеттердин опытын алсак, креативный парктар үчүн локациясы жок, бирок ошондой гос зданияларды ошентип неме кылып иштегенге бекер кылып беришет да. Биз ал маселени дагы ассоциация менен иштеп карап чыгабыз. Полностью, да? Бекер берилип, бул жакта жана креативный бош жүргөн адамдар да. Анан любой жакка отуруп эле иштеп. Бул жөнүндө палатада мүмкүн коллегалардан суроо болушу мүмкүн. Ошон үчүн айтып атам да, вот кайсы нерселеринде суроо берилет. Издательское дело деген түшүндүрүп берсеңиз. Просто салыктан бошотом дегенде ушул тизме киргенде, сиз айткандан кийин депутаттарда суроо болот. Бул кандайча, может, ошол тизме кирип, бул адамдар бул сфераны таптакыр эле салыктан бошотуп саласыңар деген суроолор болот да. Жалалбековна, бул жакта министрлер кабинети өзүнчө перечень бекитет. Ал жакта өзүнүн критерийлери болот. Анан негизги маңызы бул өзү авторское право да, автор өзү издательскийден таап чыккан, архитектурадан таап чыккан, разный тармактарданчы, ар тармактардан. И бул жакта эң тыгыз кыргыз патент ошолор менен чогуу иштейбиз да. Анткени они должны доказать, что это авторское право, да, то есть биз авторбыз. Бул мен өзүм ойлоп тапканмын депчи. И бул интеллектуальный жакка дагы өтө чоң түрткү берет да бул багыт. Анан азыр болуп жаткан окуялар менен сиз айтып кеткен санкционный мындай окуялар менен бул биздин мамлекетке мүмкүн бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да.
ошо менен колдонуп алайлы деген сөз болуп атат да. Анткени баягы инвестиция, промышленность деген бул жакка чоң инвестиция керек, көп убакыт талап кылынат. Бизде таланттуу жаштар абдан көп да, и ар ким өзү ойлоп тапса дагы, аны мен автормун деп албай эле, балким патент алып алып эле, арзан сатып коюп эле кетип атат да. Бул именно глобальный немеге чыгабыз да, и Кыргызстан бизде ошол жагыбыз менен азыр репутационно чоң деме алсак болот да, мүмкүнчүлүкчү. И өзүңүздөр деле угуп жатасыздар да, абдан көп биздин жаш балдарыбыз вот YouTube'да деле 5-чи демени алышты уже, жана детский контент менен number one уже дүйнөдө иштеп атат. Это биздин балдар өзүлөрү ойлоп тапкан да. И ошол балдар суранып атышат да, что вот парк кылып бизди заявить этип койгулачы Кыргызстандын ошол индустрия паркынанмын деп айтканга депчи. Так жанагы сиздер айтып аткан пакетин алып келиш керек, алда туура, аны биз жакшы түшүнүп атабыз. Бирок ошо биз күзгүгө даярданып заявить этип коюп, бирок налоговый кодекс өзүнчө пакет келаткандан бөлбөйлүү деп ошон үчүн кармалып калдык да бул жактачы. Мен ойлойм, бул жерден азыр деле 3 окууда колдоп койсок, мындай жаман эч нерсеси жок болуш керек, урматтуу коллегалар. Экинчи пакетин деген налоговый кодекс, анын соцфондко измененияларын эми күзүндө алып келесиздер да, азыр уже жетишпейсиздер. Как раз будет время разработать, обсудить сам мыйзам. Это, мне кажется, это больше так для вдохновить, наверное, ну, морально поддержать и вдохновить. Мындай негативтүү, анан криминалдуу деле эчтеке жок. Поэтому мен колдойт элем, коллегалар чакырып кетет элем. И механизмы, все остальное уже өкмөт күзгө тактап алып келесиздер да. Все, рахмат, мен колдойм. Рахмат. Урматтуу коллегалар, анан ушундай бул жалаң Надира эжеси туура айтып атасыз, Надира айым. Жалаң гана жаштар эмес, бул жакта көп чыгармачыл, креативдик индустрия дүйнө жүзүндө өнүгүп келе жатат. Бирок 30 жылдан бери биз бун менен тескерисинче алек болбой, биз артта калып калдык. Ошондуктан биригебиз деп өздөрүнөн сунуш болсо, буну мамлекет колдоп бериш керек. Мен ойлойм, бул жерден комитетке Надира айымга дагы, мага дагы, бияктан отурган коллегаларга дагы бирөө сунуштап, мажбурлап, күчкө кабыл ал деген мыйзамдар жок болуш керек. Биз эми эркин мамлекетте жашап атабыз, андай өкмөт келип эле, ага келип эле сунуштап эле күчкө салып кабыл алган, ну, у нас такого нету, да, я думаю. Ар бирөөсү өзүбүз чечебиз да. Просто биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айтканда, кийин анан соц тармактарда таарынып калабыз да. Бизди деген парламент отстал, парламент алдыга жылбайт, на 10-20 лет эчтекен көрбөйбүз деп тепкилесе, таарынабыз соц тармактарда. А бирок бул ошол как раз бул мыйзамда азыр жок, күзгө чейин шектенип отуруп алсак, мындан кийинки мына 7 миллиард сурап атышат, анан дагы 3 миллиард сурап атышат. Анын баарын унчукпай эле колдоп беребиз да. Поэтому болгондой айтып туруп, урматтуу, мен ойлойм, бул жерден чыгармачыл адамдар өтө мындай назик болушат. Алар деле башка жерден мындай жараны болуп кеткендер көп болуп атат. Антсе эле 1,5 миллионубуз кара жумуш менен иштеген жарандарыбыз көп болуп атпайбы? А здесь специфика другая. Плюс как раз жанагы санкционный список дегенде эми биздин министрдин орун басары айта албай атат ачык көп нерсени. Бирок ошол жерден бизге бул чоң мүмкүнчүлүк. Бириктирип колдош керек. Рахмат.